26 декабрда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы чек ара кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүштү. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Чек арачылар Кыргыз-Тажик чек ара аймагындагы кырдаалды көзөмөлдөп турат. 25 декабрда саат 14:30дарда Лейлек районунун Сай аймагынын тушунда Тажикстандын чек арачылары өз бекетинин аймагына миномет жайгаштырган. Ошондой эле Кыргызстандын Дамба жана Максат айылдарынын тушунда тажик аскерлеринин топтолгону байкалган. Телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн кийин тажик тарап минометун алып кеткени маалым болду. Андан тышкары саат 19:30дарда Ош Баткен Исфана автожолунун Көк Таш айылынын Эки Таш аймагында Тажикстандын 3-4 жараны кыргызстандыктардын 4 машинесине ташыргыткан. Андан автоунаалар жабыркап, эч ким жаракат алган эмес. Окуя болгон жерге барган Көк Таш чек ара бекетинин башчысы эскертүү иретинде 3 жолу асманга ок чыгаргандан кийин тажик жарандары качып кеткен. Кыргыз тараптын маалыматына таянсак, окуядан кийин Эки Таш аймагында Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара бекеттеринин башчылары жолугушкан. Тажик тарап окуяга катышы бар адамдарды издеп жаткандыгын билдирген. Эскалацияга жол бербөө максатында Баткен чек ара кызматынын башчысы жана УКМКнын Баткен облусундагы башкармалыгынын жетекчиси окуя болгон аймакка барды. Булак Евразия Today. Айыл чарба багытындагы жерлерди жеке турак жай курууга мыйзамсыз которуу жана сатуу фактысы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүк иштин алкагында кадастр мамлекеттик мекемесинин геомаалыматтык системалар жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын башчысы ТБ кармалып УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Өткүрбек Рахмановдун баракчасында жазылган. Анда айтылгандай, сотко чейин өндүрүштүн жүрүшүндө аталган адамдын жашаган жери жана иштеген жери боюнча тинтүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында далилдөө үчүн негиз боло ала турган документтер табылды. Бул факт боюнча Мурда Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин филиалынын мурдагы жетекчилери ББ жана ШС, Нариман айыл аймагынын мурдагы башчысы, Нариман айыл аймагынын башчысы жана кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Көл району боюнча филиалынын убактылуу башчысы кармалып, УКМКнын тергөө камак жайына киргизилишкен. Туркияда 20 жаштагы кыз бетине күкүрт кислотасын чачып, жүзүн бузган жигитке турмушка чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 20 жаштагы Берфин Өзек 2019-жылы Туркиянын түштүк чыгышындагы Искендерун шаарында болгон тымызын чабуулдун курмандыгы болгон. Кислота ажарлуу студенттин жүзүн бузган. Ошондон кийин анын бир көзү сокур болуп калган. Ага кислота чачкан адам кыз менен сүйлөшүп жүрүп таштап кеткен мурдагы жигит болгон. Бул үчүн ал мыкаачылык менен андан өч алган. Андан кийин жигити камакка алынып, сот кылмышкерди 13,5 жылга чейин эркинен ажыраткан. Бирок жигиттин жолу болуп, мыйзамдагы өзгөртүүлөр жана коронавирустук пандемияга каршы күрөшүү чаралары аны шарттуу түрдө бошотууга алып келген. Жигит темир тор артында отурганда кислота чачкан кызынан кат аркылуу кечирим сурап, сүйүүсүн билдирген. Андан кийин эркиндикке чыккандан кийин дароо анын колун сураган. Жыйынтыгында кыз аны кордогон адамды кечирип эле койбостон, ага турмушка чыкты. Булак Суперкейжи. 22-26 декабрь күндөрү коңшу Өзбекстандын Ташкент облусунда грэпплинг боюнча Азия кубогу өтүп, анда кыргыз спортчулары 8 медаль утушту. Азия кубогу грэпплингдин комбат жана нокдаун А түрү боюнча өткөн. Анда кыргыз өлкөсүнүн атынан 8 спортчу катышып, баары тең байгелүү орундарга ээ болгон. Кыргыз курамасынын грэпплинг боюнча дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону, машыктыруучу Эрали Аскарбеков жетектеп барган. Чоңдор арасындагы комбат грэпплинг түрүнөн Айбек уулу Байыш, Мамбетов Жеңишбек күмүш медаль, Рахманов Мыктыбек коло медаль тагынды. Нокдаун А түрүнөн Султанбаев Азамат, Самарбек уулу Нурдөлөт алтын медаль, Мыктыбеков Ибрагим коло медальды багындырды. Ал эми кадеттер арасында Жунушбаев Калыбек алтын медаль, Исаев Санжар коло медаль утуп алышты. Булак Суперкейжи.